Депутат Кожобек Ырыспаев мектептен 100 метр аралыкта турган майда соода түйүндөрүндө тамеки сатылбашы керектигин билдирди. Бул тууралуу ал кече 27 декабрда парламенттик угууда айтканын парламенттин басма сөз кызматынан таратышты. Жарандардын ден соолугун тамекини керектөөнүн кесепетинен коргоо жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу болуп өттү. Мыйзам долбоору Жогорку Кеңеш депутаттарынын тобу тарабынан даярдалган. Мыйзам долбоору экинчи окууда каралып жаткан соң бардык сунуш пикирлер эске алынды. Өкмөт да мыйзам долбоорунун концепциясына оң корутундусун берген. Долбоордо аэропортто атайын чылым чегүүчү жай негизги имараттан тышкаркы жерде болушу керектиги белгиленген. Мыйзам долбоорунун демилгечиси Айнуру Алтыбаева мамлекет тамеки продукцияларынын акциз салыктарынан 5 миллиард сомдон ашык каражат тапканы менен ошол чылым чегүүнүн кесепетинен жаралган ооруларды дарылоого бюджет кайра дээрлик 2 эсеге жакын же тактай келгенде 11 миллиард сом бөлүп берүүдө. Мындай парадокстун эмне кереги бар? Ошондуктан фискалдык саясатты кайра карап чыгуу керек, деди. Чек арада каза болгон Равшан Муминовдун үй бүлөсү өкмөт берген үйгө көчүп кирди. Кече 27 декабрда Кыргыз өлкөсүнүн өкмөтү Кыргыз-Тажик чек арасындагы окуядан каза болгон чек ара кызматынын аскер кызматкери Равшан Муминовдун үй бүлөсүнө турак жай берген. Бүгүн 28 декабрда маркум Равшан Муминовдун жубайы Мухая Муминова Супер KJ порталынан билдиргендей, алар өкмөт тарабынан берилген үйгө көчүп киришкен. Өкмөттүн Баткен областындагы ыйгарым коктуу өкүлүнүн келишин күтүп жатабыз. Балдары менен берилген үйгө кече 27 декабрда көчүп киргенбиз. Турак үй 8 бөлмөлүү экен. Президентибиз Сооронбай Жээнбековго өкмөткө жана жалпы элге ыраазычылык билдиребиз, деди Муминова. Буга чейин Кыргыз өлкөсүнүн премьер-министри Мухамбеткалый Абылгазиев резервдик фонддон каза болгон аскер кызматкеринин үй бүлөсүнө үй алуу үчүн 2 миллион сом бөлүү чечимин чыгарган. Буга чейин Супер KJ порталы Лейлик районуна барып, Кыргыз-Тажик чек арасындагы жашоочулардан кабар алган. Анда 16 сентябрдагы чек ара чырындагы атышуудан каза болгон 41 жаштагы чек арачы прапорщик Равшан Муминовдун жакындарына көңүл айтып, кайгысын бөлүшүп кайткан. Мамлекеттик чек ара кызматынын Бөрү атайын тобунун кызматкери прапорщик Равшан Муминов үй бүлөсү менен Батирде жашап келгени тууралуу жазылган. Кундуз Жолдубаеванын кызы түнү менен суукта соттун имаратынын жанында апасын күттү. Бүгүн 28 декабрда түнү 1-май райондук сотунда Жогорку Кеңештин депутаттары Асель Кодранова, Ирина Карамушкина, экс-депутат Мербек Мискенбаев жана КСДПнын атайын өкүлү Кундуз Жолдубаеванын баш коргоо чарасы каралган. Кодранова, Карамушкина, Мискенбаев, Жолдубаева кече 27 декабрда ИИМдин тергөө башкармалыгына саат 14:00 сурак берүүгө киришип, кийин барымтага алуу, башаламандык уюштуруу жана күч менен бийликти басып алууну уюштуруу боюнча айыптар коюлганы маалымдалган. Бул аралыкта Жолдубаеванын 5 жашар кызы апасын түнгө жана кыштын суугуна карабай сурактан кийин соттун имаратынан чыгышын күтүп жатты. Жолдубаева жалгыз боен экенин айтып келет. Кодранова, Карамушкина, Жолдубаева үй камагында калып, Мискенбаев камакка алынды. Бүгүн 28 декабрда түнү 1-май райондук сотунда Жогорку Кеңештин депутаттары Асель Кодранова, Ирина Карамушкина, экс-депутат Мербек Мискенбаев жана КСДПнын атайын өкүлү Кундуз Жолдубаеванын баш коргоо чарасы каралган. Анда Кодранова, Карамушкина, Жолдубаева 9 февралга чейин үй камагында калтырылды. Ал эми Мискенбаев СИЗО 1ге 9 февралга чейин камакка алынды. Кодранова, Карамушкина, Мискенбаев, Жолдубаева барымтага алуу, башаламандык уюштуруу жана күч менен бийликти басып алууну уюштуруу боюнча айыптар коюлганы маалымдалган. Казакстанда авиакырсыктын курмандыктарын эскергендер бийликке талап койду. Авиакырсыкка байланыштуу Казакстандын Нур-Султан шаарында ондогон адамдар курман болгондорду эскерип, Куран окуп бийликке талап коюшту. Эскерүүгө келгендердин бири бийликтин күнөөсүнөн бир топ кырсыктар болгонун айтып, өкмөттүн отставкасын талап кылды. Ал казак президенти Касым-Жомарт Токаевге кайрылып, авиакомпаниянын ээсин камакка алууну сурады. Казакстандын ички иштер министрлиги кырсык боюнча экспертизалар дайындалып, транспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды пайдалануунун коопсуздук эрежелерин бузуу боюнча сотко чейинки өндүрүш баштаганын жарыялады.
Кырсык бийликтөө иштерине эл аралык авиация комитетинин өкүлдөрү да катышаары белгилүү болду. 27 декабрда Нур-Султан шаарына жол тарткан Бек Air компаниясына таандык учак таңкы саат 7ден 5 мүнөт өткөндө учуп чыгып, бир аз убакыттан соң радардан көрүнбөй калган. Кырсыктан 12 киши өлүп, 47 адам жаракат алды. Учак кырсыгына байланыштуу 28 декабрь Казакстанда жалпы улуттук аза күтүү күнү деп жарыяланган. Казакстанда учак кырсыгынан жаракат алган 47 адам ооруканада жатат. Казакстандын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Камалжан Надыровдун 27 декабрда берген маалыматына караганда, авиа кырсыктан жаракат алган 47 адам ооруканада жатат. Алардын ичинде 8 абалы оор, 38 кишинин абалы дуруз деп бааланууда. Дагы бир адамдын ден соолугу канааттандырарлык. Сабырбек Жумабеков авиа кырсыкка кабылгандарга түндө операция жасады. Травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жетекчиси академик Сабырбек Жумабеков Казакстандын Алматы шаарына жакын жердеги авиа кырсыктан жабыркагандарга операция жасады. Эске салсак, академик 28 декабрга караган түнү бул максатта Алматы шаарына чыгып кеткен. Жумабеков өзү түнкү саат 2де бир операция жасаганын билдирип, иш учурунда тартылган сүрөттөрдү жиберди. Бирок дарыгердин убакыты тар болгондуктан канча адамга жана кандай операция жасалганын тактоо мүмкүн болгон жок. Кыргыз-Кытай чек арасы убактылуу жабылат. Жаңы жыл майрамына карата Кыргыз-Кытай чегиндеги Торугарт менен Эркештам өткөрүү пункттары убактылуу жабылат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, бекеттердеги кыймылга 1-январь күнү чектөө киргизилери айтылат. Мындай аракет Кытай тараптын демилгеси менен ишке ашырылмакчы. Ал эми элди транспорт каражаттарын жана жүк өткөрүү 2-январда жанданат. Толгоосу башталып калган келинди жолдон таксист төрөттү. Самарада таксист аялды төрөтүп, күйөөсү менен баласын үйүнө жеткирип койгон. Бул тууралуу Лента.ру жазып чыкты. Жаңы эле балалуу болгон Фариттин айтымында, ал 25 декабрда жубайы менен конокко барган. Андан кайтып келе жатышканда тыгында жубайынын толгоосу башталып калган. Мен эмне кылаарымды билбей калдым. Жолдун баары тыгын, колдорум калтырап калды. Ошол жерден айдоочу коркпо, тынчтан баары жакшы болот деп айтты. Мен анда таксист бизди түшүрүп салат го деп ойлогом, дейт Фарит. Айтымында айдоочу обочорок жерге машинасын токтотуп, баарын өзү кылып, баланы аман эсен төрөтүп алган. Төрөттөн кийин таксист жубайларды үйүнө алып келип, андан соң аларды тез жардам алып кеткен. Айдоочунун айтымында анын курбу кызы төрөтканада иштейт. Ошол себептен ал төрөттө эмне кылуу керек экенин билгенин айтат. Мындан сырткары анын автоунаасында 2 аптечка болгон. Ымыркайдын атасы баласынын атын Марсель коюун ойлоп жүргөн, бирок эми айдоочунун атын коюп Денис деп ыйгармак болушту. Биз жубайым экөөбүз дагы балалуу болууну пландап жатабыз. Албетте эмкисин Дениске гана келебиз деп тамашалады Фарит. Нурмагомедовдун $100,000 сатылган футболкасы Мирзиёевдун күйөө баласынан табылды. Быйыл сентябрда жеңил салмактагы ЮСВ чемпиону Хабиб Нурмагомедовдун кайрымдуулук аукционунда $100,000 сатылган футболкасы Ташкентте табылды. Бул тууралуу РТ Спорт телеканалы 24 декабрда билдирди. Маалыматка караганда, Нурмагомедов Дастин Поре менен болгон беттешинен кийин кийген футболка азыр Өзбекстан президентинин кичүү күйөө баласы Отабек Умаровго таандык. Умаров журналисттерге Хабибдин футболкасы белек экенин билдирип, бирок ким бергенин айткан эмес. Мага бул футболканы белекке беришти. Аны Ташкенттеги Верт спорт клубуна. Айрым маалыматтар боюнча Умаров бул клубдун ээси. Билип койдук, ким бергенин айта албайм. Ал футболканы сатып алганда жашыруун калгысы келгенин айткан, деди Умаров. Жеңил салмак боюнча ЮСВ чемпиону Хабиб Нурмагомедов өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдун үй бүлөсү, анын ичинде күйөө балдары менен жакын мамиледе. Спортчу быйыл эл Өзбекстанга бир нече жолу барып сый көргөн. Ал ортодо өзбекстандык адвокат өлкө мыйзамдарына ылайык кызмат адамынын $100,000 белек алуусу пара болуп эсептелерин билдирүүдө. Быйыл 7 сентябрда Хабиб Нурмагомедов менен америкалык мушкер Дастин Поре Абу-Дабиде өткөн беттешинен кийин футболкалары менен алмашкан. Нурмагомедов аны аукционго коюп, түшкөн акчаны Африкадагы мектептерди таза суу менен камсыз кылган фондко которууну убадалаган. 16 сентябрда Дастин Поре Twitter баракчасы аркылуу Хабибке ыраазычылык билдирип, футболканы сатуудан түшкөн $100,000 фонддун эсебине которулганын жазган. Текебаев Шыкмаматовду Атамекен партиясынан чыгарбайбыз. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Алмамет Шыкмаматовдун фракция лидерлигинен жана партиядан кетиши тууралуу билдирүү кече жасаган. Шыкмаматов буга чейин эле ишин тапшырышы керек болчу деген.
Ар бир партиянын ичинде шайлоо алдында өзүлөрүнө гана тиешелүү эрежелери болот. Ар бир аймакка бирден талапкер байлаганбыз. Алган добушуна жараша жигитчилик кылып, бири-бирине жол бошотуп берүү тууралуу кол алышып, кагаз жүзүндө бекемделген. Аны бузуп партиядан кетпей, орун бошотпой койгондор болгон. Сыдыгалиев менен Шыкмаматов нарында иштешип, добуш алып келишкен. Жана экөөнүн келишими болгон. 2,5 жылдан депутат болобуз деген. Мындан бир топ убакыт мурун Шыкмаматов Сыдыгалиевке орун бошотуп бермек. Бирок анын башына мүшкүл иш төшөп, иш козголуп жатканда мандатын алып коюу аны жардан ары түртүүгө барабар эле. Сыдыгалиев да талап кылган эмес, экөө дос. Бир топ оор сүйлөшүүлөр болду, бирок алардан жыйынтык чыкты. Эми эч кандай тоскоолдуктар калбагандан улам Шыкмаматов мандатын берди. Азырынча ал партиядан чыгуу тууралуу арызын жаза элек. Эгер жазса, анын ата мекенден кетирбейбиз, деди Текебаев.